Россиянын ветеринардык жана фитосанитардык көзөмөл кызматы Кыргызстандан экспорттолгон колбасанын курамында соя жана чочкунун ДНКсы аныкталганын билдирди. Аталган кызмат Кыргызстандын тиешелүү органдарын Россияга сатылып жаткан продукцияларды жетишерлик көзөмөл кылбай жатканын сындады. Россельхознадзордун билдирүүсү боюнча өлкөдөн ташып барган адал колбасадан курамында бар экени жазылбаган чочконун эти менен соя чыккан. Деген менен Чүй облусундагы өндүрүш адал стандартын так сактоо менен эт азыктарын чыгарган компания катары көрсөтөт деп жазылган. Биздин компания 5 жылдан бери башка мамлекеттерге колбаса азыктарын экспорттоп келет. Бүтүндөй өндүрүш линиясы жана даяр продукция адал стандарттардын шакештигине текшерилет. Адал колбасалардын ичинен дал биздин бренд Бириккен Араб Эмираттары, Катар жана Туркияда өткөн көзөмөлдөргө катышкан. Биз эч качан алдаган эмеспиз жана мындан ары да ачык айкын иш жүргүзүүнү уланта беребиз деп айтылат компаниянын билдирүүсүндө. Мындан сырткары Кыргызстан мусулмандардын дин башкармалыгы, Кыргызстандын адал индустриясын өнүктүрүү борбору жана Казакстан мусулмандардын дин башкармалыгы тарабынан алынган адал сертификаты бар экендигин маалымдады.